Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтом менен таныштырып, эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Студияда Жанара Алмазбекова, Отмандуу кечиңиздер менен бул чыгарылышта. Караколдо мобилдүү клиника мектептерди кыдырып окуучуларды текшерди. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун врачтары УЗИ менен изилдөө жүргүзүп атат. Мектептерден кийин дагы мекеме уюмдарында изилдөөлөр жүргүзүлөт да. Облус башчысы эл аралык донорлор менен жолугушту. Ак Суу районунда ата-энесинен эрте ажыраган балдарга көмөк көрсөтүлдү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров жаңы шайланган муфти Абдылазиз Закировду кабыл алганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууга Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Тойгонбай Абдыкадыров дагы катышкан. Мамлекет башчы Абдылазиз Закировду муфти кызматына шайланышы менен куттуктап, исламдын салттуу баалуулуктарына туура келбеген айрым көрүнүштөргө тынчсыздануусун билдирип, салттуу ханафи мазхабын кармануу зарылчылыгына басым жасоого чакырган. Демократиянын ураны менен өлкөгө түрдүү агымдар кирип келди. Натыйжада бир топ жааматтар пайда болду. Эми алардын башын бириктирип, ынтымакка чакырышыңыз керек. Билимдүү, билимсиз деле көчө кыдырып, динди айтып жүргөнүнө баарыбыз күбө болуп жатабыз. Жат маданияттын, чала сабаттуулуктун кесепетинен ислам дини элдин көзүнө жаман көрүнүп, кээ бири башка баалуулуктарга, жаңы диндерге ыктап кетүүдө, деди президент. Абдылазиз Закиров президенттин тапшырмасы менен республиканын бардык аймактарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын баса белгиледи. Президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Талиев эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга Швейцария өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчилигинин ГИС, Жайка, Мерсико, Хелвитас жана ЮСАИД уюмдарынын өкүлдөрү катышкан. Анда облус аймагында ишке ашкан жана учурда ашырылып жаткан долбоорлор талкууланды. Өзгөчө көңүл жашыл экономиканы өнүктүрүүгө, экологиялык жактан туруктуу тажрыйбаларды жана технологияларды киргизүүгө бурулду. Облус башчысы аймакты өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын талкуулоодо конструктивдүү салым кошкондугу үчүн бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле аймактын туруктуу өнүгүүсү жана гүлдөп өсүшү үчүн жалпы максаттарга жетүү үчүн эл аралык коомчулук менен кызматташууга жана өнөктөштүккө даяр экендигин баса белгиледи. Бүгүн 14-мартта мамлекеттик лизинг программасынын алкагында алынган айыл чарба техникалары дыйкандарга тапшырылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматына караганда 2023 жылы 4 миллиард 300 миллион сомго 1155 техника берилген. Ушул жылдын 2 айында 1 миллиард сомго 163 техника тапшырылган. Жыл аягына чейин 5 миллиард сомго 1200 сомдон ашык айыл чарба техникасын алуу мерчемделип жатканы айтылды. Айта кетсек, 2011 жылдан ушул кезге чейин 14 миллиард 700 миллион сомго 6770 техника алынып, дыйкан фермерлерге тапшырылган. Ак Кырчоо каналынын курулуп ишке берилиши Улахол, Көк-Мойнок айыл аймактарынын ак өлөң айылынын баба дыйкандар үчүн мол түшүм алууга негиз болоруна ишеним зор. Атайын иш-чара уюштурулуп, ачылыш аземи өткөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган расмий топ Кытай эл республикасынан келген гранттын эсебинен бүткөрүлгөн көпүрөнүн сапаттуулугуна да маани берип өтүштү. Аны менен катар эки элдин ортосундагы карым-катнаштын мындан ары дагы өсүп өнүгүшүн колго алуу жагын бекемдөө зарылдыгы тууралуу сөздөр айтылды. Тоң району башка өндүргө салыштырмалуу сугат сууга өтө муктаж аймактардан дыйкандар үчүн сөзсүз кара сугат зарыл. Мына ушул көйгөйлөр четинен чечиле баштады. Кытай эл республикасынын гранттык каражатынын эсебинен Ак Кырчоо каналы калыбына келтирилип, ачылыш аземи болуп өттү. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Кытай эл республикасынын атайын жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси Ду Девен, президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Талиев, облустук, райондук мекеме ишканалардын өкүлдөрү жана чакырылган меймандар келишти. Жалпы сметалык баасы 510 миллион сомго турду. Каналдын суу өткөрүү сыйымдуулугу секундасына 7 метр кубту түзөт. Бул канал аркылуу 3200 гектар жерди кошумча сугарууга мүмкүн болуп, жалпылап алганда 5000 гектарды ээледи.
2015 жылдын 2 мартындагы эки өлкөнүн ортосундагы макулдашууга ылайык 2017 жылдын 28 июнда Кыргыз Республикасынын ирригациялык системасын реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу жөнүндө протоколго кол коюлган. Бул долбоордун алкагында Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын 6 ирригациялык объектисинин курулуш иштери аткарууга 214 миллион юань өлчөмүндө грант бөлүнгөн. Мурунку жылдарда ушул суу тармагына бир 10 миллион сом тегерегинде акча каралса, мына акыркы 2 жылда 3 жылдын ичинде 92 миллион сомдон баштап бүгүнкү күндө мына быйылкы жылга биздин областка 115 миллион сом бөлүнүп атат. Ушул ирригация тармагына эле. Андан тышкары чоңураак долбоорлорду алсак, Тоң районунда мынакей Аттырчоодо чоң канал мына иштей баштады. Үч Коргон каналы бул жерде 4000 гектарга жакын аянттар суу менен камсыз болот. Бул жерде суу сактагыч курулат. Сметалык баасы 320 миллион сом тегерегинде болот. Бул жерде 4 миллион куб сыйымдуулугу. Нацелены на решение ирригационных проблем. Кыргызстанда ирригациялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн 4 облуста иш жүрүүдө. Долбоордун негизинде суга таянттары көбөйөт. Каналды калыбына келтирүү ишин Кытайлык Чайно Релви компаниясы колго алган. Узундугу 17.500 чакырымга созулган каналдын курулушу 2018 жылы башталган. Акырчо каналынын ачылышы облусубуздун ички сырткы инфраструктурасын, айыл чарбасын өнүктүрүүгө гана салым кошпостон, эки элдин ортосунда карым катнашты чыңдоого өбүлгө түзөрүн катышуучулар белгилеп өтүштү. Ак Өлөң айылынын дыйкандары бул жерде бул канал эки айыл өкмөттүн жерин суу менен камсыз кылат. Көкмойнок айыл өкмөтү, Лахол айыл өкмөтүнүн Оттук айылынын дыйкандарына да барат да. Бул жерден ушул Ак Өлөң айылында көпчүлүгү алма өрүк абрикос өстүрүшөт бул жерден. Бул жердин жери катал болгондуктан, жер шарты катал райондорго киргендиктен бияктын жери деген топурагы асылдуулугу төмөнүрөөк, кумдак болгонуна байланыштуу бул жерден ушул өрүктү бир 6-7 жолу сугарылышат да. Акырчо каналына суу катуусу Орто Токой суу сактагычынан тартылып келет. Улахол, Көкмойнок айыл аймактарынын Ак Өлөң айылынын дыйкандары жазгы талаачылык ишине эртелеп кам көрүшүп, түшүмдүүлүк мол болот деген илгери үмүт менен алдын ала тиешелүү адистерге терең ыраазычылыктарын да билдиришүүдө. Суу мол түшүмдүн негизин түзөт. Ошондуктан улам үнөмдүү пайдалануу жагында унутта калтырбоо зарылдыгын суу бөлүштүрүүчүлөр колго алышмакчы. Гүлжан Кыдыралиева, Илич Касейинов, Тоң районунан. Президенттин номер 370 жарлыгынын негизинде өлкө аймагында административдик аймактык реформа жүрүүдө. Алгачкы этабы Ысык Көл облусунун Түп районунда башталган. Учурда жаңы административдик аймакты түзүү боюнча облустардын сунуштары жактырылып, ушул жылдын 1-июнуна чейин мыйзамдаштыруу тапшырмасы коюлган. Балыкчы шаарында республикалык маанидеги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда семинар өтүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Республикада буга чейин 452 айыл аймак болсо, административдик аймактык реформадан соң 217 кыскартылып, 235 айыл аймак калтырылат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө окутуу семинарлары жүргүзүлүп, ирлештирүү иштери боюнча жалпы маалыматтар берилүүдө. Биз келген максатыбыз ошол айыл өкмөт башчыларына, жооптуу катчыларына, жергиликтүү кеңештин төрагаларына жана башка жооптуу адистерге ошо реформа тууралуу толук маалымат берели деп келдик. Бул реформа казыркы учурда керек болчу. Реформанын негизги максаты бул баягы аймактарды бириктирүү эле эмес, а бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Азыр интернет байланыш жакшы өнүгүп атат. Санарип аймак системасы түндүк кирип атат. Ошон үчүн жарандар көбүнчө справкаларды, керектүү маалыматтарды баарын ошол интернет аркылуу эле алып калышты. Ошонун баары реформаны жүргүзүүгө дагы себеп болуп калды. Өлкө башчынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгеси алгач пилоттук негизде Түп районунда башталган. Буга чейин райондо 13 айыл аймак болсо, алар ирлештирип 5 айыл аймак болуп түзүлгөн. Реформанын жүрүшүндө жаңы штаттык бирдик түзүмү, адистердин тажрыйбасы жана билимине карата бекитилип, иштен бошогондорго компенсация каралган. Бир жылдын жүзү болду. Иш жаман эмес, иш жүрүп атат. Кудай буйрса, ошол мурда ошол Түп районунда 13 айыл өкмөт болсок, азыр 5 ай өкмөт болуп, ошол пилоттук режим болуп киргенбиз. Иш жакшы, алдыңғы жыл баратабыз мына 20
2023 жылы ошол 24 жылга чейин ошол ар бир айыл өкмөтүбүздө ушул бөлүнүп берилген акчалар боюнча техникалар алдык, жакшы өзүнүн спецтехникаларданчы. Андан башка бул мунапыс боюнча иш алып барабыз, буга буюрса абдан жакшы десек болот. Мындай жаңылануу жергиликтүүлөр үчүн дагы ыңгайлуу. Аймакташтыруунун негизинде инвестиция тартуу аркылуу айыл аймакта бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, калктын жашоо шартын жакшыртууга жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө дагы өбөлгө болору белгиленди. Балыкчы шаарында Кочкор, Тогуз-Торо, анан Ысык көл областынын Ысык көл райондорундагы жана АТР боюнча жыйын болду да. Ошол жыйынды ушул кадровой служба алып барды десек болот. Ошол жерде ошол көп суроолор берилди да. Бул жерде көбүнчө суроо ошол айыл башылар кандай болот, канча айыл бириккенде канча айыл башы калыш керек. Анан айлык тууралуу да маселе болду да. Ошондуктан биз ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин саясатын ар бир ушул айылдык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин төрагалары колдош керек. Реформа толук кандуу ишке аша турган болсо, бир катар айыл аймак дотациядан чыгып, бюджетин көбөйтүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Миргүл Жеңишева, Аслабек Саманчиев, Матина Байкирова, Балыкчы шаары. Чолпон Ата шаардык мэриясы мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүүнү улантууда. Бул жолу шаардагы Сокин Чекиров атындагы көчөсүндөгү курулмалар толугу менен алынды. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улантат. Чолпон Ата шаардык мэриясы тарабынан шаарды мыйзамсыз курулуштардан тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Буга чейин бир катар көчөлөрдөгү мыйзамсыз орнотулган курулмаларды мэриянын тиешелүү адистеринин катышуусунда атайын техника менен барып түрттүрүшкөн. Чолпон Ата шаарындагы негизги деп саналган Сокин Чекиров атындагы көчөнүн ар бир үйүнүн алдында кызыл сызыктан чыккан курулмалар көп жылдан бери мыйзамсыз болуп, жайкы эс алуу мезгилинде соода түйүндөрү, ашкана катары иш жүргүзүп келишкен. Мэрия тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринен соң аталган көчөнүн тургундары өз ыктыярлары менен бул курулмаларды алышууда. Чекиров көчөсүнүн тургундары өз билип эле, өздөрү эле бошотуп атат. Андан тышкары дагы Чолпон Ата ичинде дагы көп көчөлөрдө ачтырып бошотолу деген пландалууда. Ахматбай Ата көчөсү, Иман Баймолдо көчөсү, Кеңеш Ата көчөлөрү аяка дагы тиешелүү маалыматтар таратылды. Анан дагы кайрыла кетчү сөз бар. Чолпон шаарынын тургундарына жалпы колдонуундагы ашыкча жетиликелерди тороп алган, ушу тротуар-саларда, арык-саларда тоскоолдук жаратып аткан объектилериңерди, заборлоруңарды өз билемдик менен тороп алган жетиликелерди бошотуп берүүңөрдү суранабыз. Курулмалар толук алынган соң бул көчөнүн жаңы долбооруна ылайык көрктөндүрүү иштери жүрүп, тротуары жасалып, велосипед тебүүгө да ыңгайлуу шарт түзүлөт. Бул көчө менен шаар тургундары жана меймандар президенттик паркка эркин өтүүгө ыңгайлуу болот. Башталып аткан иштерди көрүп, аябай сүйүнүп атам айылына. Бул жерибизге келип кеткен элдер деле сүйүнүп, жакшы келе турган ушуну көрүп туруп. Бир-эки заборлордун ашык, чектен ашып кетип, курулуп пайдаланып аткан эмелер бузулуп атыптыр. Ошол жакшы болуп атат. Бул тиги келечектин эле жакшылык жагын ойлонуп жасалып атат болуш керек. Тиги көчө аябай кенен болуп кала тургандай. Мен буга чейин жасалып аткан иштерди көрүп кубанычмын. Бул көчө кенен болуп калса, келген эс алуучулар, коноктор, кыргызыбы, орусубу, башка жерден келгендерби баары эле кубанып, кайра келгиси келип калат болуш керек. Я живу в городе 74 года. Мен бул көчөдө 1966 жылдан бери жашайм. 30 жыл аралыгынан бери бул жерде ушундай курулмалар ар бир үйдө жайкысын дүкөн, кафе катары иштеп, абдан ыңгайсыздык жаратчу. Мэриядан келишип түшүндүрүп айтышкандан кийин баардык кошуналарым өздөрү эле мыйзамсыз экенин билишти. Мына баарын алып жатышат. Ошончо жылдан бери жакшы эле колдонушту да. Эми бул көчө тез аранын ичинде көрктөндүрүүлөрүн угуп сүйүнүп турабыз. Дал ушул көчө менен президентибиздин демилгеси менен курулган эс алуу багына өтүшөт. Шаар ушинтип өнүгүшү керек да. Наверное, будут какие-то еще и цветы здесь. Улица наша будет, наверное, одна из самых красивых улиц нашего города.
Чолпон Ата шаардык мэриясы шаардын инфраструктурасын жакшыртуу максатындагы жана тиешелүү мыйзамдарга ылайык кызыл чийинден чыккан курулмаларды, мыйзамсыз курулуштарды алууну улантат. Учурда башка көчөлөрдөгү мындай көрүнүштөр боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп, эскертүүлөр берилүүдө. Айсел Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Аз камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында социалдык контракт долбоору ишке кирген. Бир жолку берилүүчү кайтарымсыз 100 000 сом өлчөмүндөгү каражат чакан ишкерлик баштоого багытталган. 2022 жылы республика боюнча 2800 үй-бүлө, 2023 жылы 10 000, ал эми быйылкы жылдын эсеби менен 20 000 аз камсыз болгон үй-бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндө каражат бөлүп берүү каралган. Кененирээк Миргүл Жеңишеванын материалында. Социалдык контракт долбоору аркылуу 2 жыл аралыгында Тоң районунан 111 үй-бүлө 100 000 сом өлчөмүндөгү кайтарымсыз каражат алган. Алар чакан ишкерлик баштап, басымдуу бөлүгү мал чарбачылыкка ыктаган. Быйылкы жылдын эсеби менен аз камсыз болгон 125 үй-бүлө 100 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алат. Бүгүн атайын ушул 125 киши үй-бүлө ала турган, соцконтракт ала турган инсандардын баарын чакырып, атайын ишкерлерди чакырып, көзмө-көз кезиктирип, өздөрүнүн иш пландарын, бизнестерин кандай ушул 100 000 сомго кандай бизнес кылса болот, кандай бутка туруп кетсе болот, ушу кантип жакырчылыктан чыгат, ошонун баарын талкуулаш үчүн атайын чогулуш өткөзүп, көзмө-көз көрсөтүп турабыз. Белгилей кетсек, биздин райондо, Тоң райондо 2022 жылы 50 үй-бүлөдөн 84% мал чарбачылык менен, ал эми 2023 жылы болсо 86% мал чарбачылык менен иш башташкан. Социалдык камсыздоо башкармалыгынын каттоосунда турган жарандарга ийгиликтүү долбоор жазуу жана ишкерликти өнүктүрүп кетүү боюнча маалымат берилди. Тоң району мал чарбачылык менен алек болгондуктан асыл тукум, ошондой эле эт, сүт багытындагы мал жандыктарды асыроо тууралуу адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыр элдердин талабы боюнча ошо 100 000 сомго кандай мал алсак деген өзүнүн суроолору бар болчу. Биз ошолорго асыл тукумдуу уйларды, асыл тукумдуу азыркы эт багытындагы арашан койлорун алууга, жанагы сүт багытындагы эчкилер, заненский породаларды, жанагы нубийский сүт багытындагы эчкилерди алууга биз өзүбүздүн консультациябызды берип атабыз. Алардын багылышы, алардын рациону боюнча, бир мисалы уйдун 1 жылдык рациону, алардын чаашасы жана кирешеси боюнча маалыматтарды берип атабыз. Медербек Байсалов ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып 100 000 сомго чакан ишкерлик баштоо алдында турат. Жыгач уста бул каражатка шайман алып, үй тиричилигине зарыл болгон буюм тайымдарды сатыкка чыгарууну мерчемдөөдө. Өзүм көптөн бери жыгач усталык менен алектенем. Ар кайсы түрүнө басым жасап, ошо ким эмне жасат алат, ошону жасаганга аракет кылып жатабыз. Станоктор жетишпегендиктен жардам сурап 100 000 алып атканбыз. Эми ошону Кудай буйрса алдыга жылдырып иштеп кетебиз деген ниеттебиз. Аз камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу жана жумуш менен камсыз кылуу максатын көздөгөн социалдык контракт долбоору 2 жылда натыйжалуу жыйынтыгын көрсөтө алды. Кайтарымсыз каражат алган жарандарга атайын мониторинг жүргүзүлүп, жашоо шартынын көрсөткүчү көзөмөлгө алынып турат. Миргүл Жеңишева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району. Каракол шаарында таштанды маселеси негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Чогултулган таштандылар буга чейин шаардын четиндеги таштанды полигонуна төгүлүп келсе, эми аларды кайра иштетүү жагы колго алынды. Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында таштандыны кайра иштетүүчү жайлары курулуп, иш алып барылып жатат. Ысык көл облусунун Каракол шаарында таштанды маселеси көйгөй болуп келген. Азыркы тапта калаанын четиндеги таштанды полигону дээрлик 95%га толгон. Мындан улам таштандыны кайра иштетүүчү заводко муктаждык жогору болчу. Бул жагдай жөнгө салынып, 135 миллион сомго аталган жай курулуп, экологияны сактоого салым кошуп жатат. Эмне артыкчылыктар бар? Экологияга зыян келтирбейт. Бүгүнкү күндө мына пакеттер, полиэтиленовый пакеттер, жанагы желим бутылкалар 800 000 жылдап тура турган, аны чирибей тургандар, зыян келтире тургандар, андан ары мына иштетүүгө мүмкүнчүлүк болуп. Дагы да айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө таштанды төгүлчү жайыбыз 95%га толгондугуна байланыштуу биз бул заводко да муктаж болуп турганбыз. Бүгүнкү күндө ишке берип, азыр кыйла жеңилдиктер
пайда болду. Бул жайга күнүнө Каракол шаарынан чогултулган 250 куб таштанды төгүлөт. Алар түрүнө, көлөмүнө жараша иргелип, кайра иштетүүгө жөнөтүлүп турат. Ишкананын жылына 20 000 тонна таштандыны кайра иштетүүгө күчү жетет. Азыркы учурда 18 киши туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Иргөөчү жайлар кышы жайы кызмат кылууга ылайыкталган. Бул үчүн жылытуу системасы орнотулуп, жумушчуларга атайын шарт түзүлгөн. Алар 8 саат иштөө менен айлык акысы 24 000 сомго чейин барат. Учурда жуунуучу, тамактануучу жайларда салынып жатат. Мен ноябрдан бери иштеп атам. Эртең менен саат 8ден 5ке чейин иштейбиз. Бардык шарттары бар, жылуу, таза. Ушундай заводдор көбөйө берсин. Жумуш орундары түзүлүп, ушул жумуш менен үй бүлөнү багып атабыз. Жетип атат, Кудайга шүгүр. Бул алгачкы мамлекеттик өндүрүш ишканасы болуп эсептелет. Мында курулушка керектүү материалдардын бир канча түрү жана тазалык ишканасына керектүү жабдыктар да чыгарылат. Учурда кайра иштетүүгө жетиштүү көлөмдө сырьё чогулуп калды. Пластик салафандар сорттолуп келип, бул жерде иштетилип жатат. Азыркы убакта полимерный пистон изделия жасап коебуз. Ушундай бир бордюр, анан бул брусчаткасы 2 түрүн басып чыгарып атабыз. Бул заводда күн жылыса, Кудайым буйрса, трубалар 16 диаметрден 63 диаметрге чейинки саркындуу сууларды иштетсе болот, же кабель каналдардын трубаларын чыгарсак болот. Андан сырткары бул заводдон шыпыргылар, пластик шыпыргылар, спецтехниканын шыпыргаларын чыгарсак болот. Мындай алгылыктуу аракет каланын социалдык экономикалык көрсөткүчүн өстүрүп, инфратүзүмүн жакшыртуу багытында Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Ал үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард каралып, азыркы тапта анын 1 миллиард 260 миллион сому өздөштүрүлдү. Айнура Достукбекова, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары. Арис долбоору айылдарды туруктуу таза суу менен камсыз кылуу иш-чарасы белгиленди. Анда Түп жана Ысык Көл райондорундагы айрым айылдарга таза суу чыгаруу иштери менен жергиликтүүлөрдү тааныштырды. Алардын башкы максаты жакырчылыкты жоюу, айылдарды таза суу менен камсыз кылуу болуп саналат. Ал эми долбоор өлкө боюнча Ысык Көл, Чүй жана Ош облусун пилоттук аймак катары тандаган. Долбоор 2017 жылдан 2025 жылга чейин созулат. Анын алкагында 200 миңден ашык айыл тургуну таза суу менен камсыз болмокчу. 22 март бүткүл дүйнөлүк суу ресурстары күнүнө карата даярдалган иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Союз тараган мезгилден бери дээрлик кээ бир айылдарда таза суу маселеси көйгөй жаратып келген. Элеттиктер сууну тоо жээктеп келген арыктан ичирсе, кээ бири коңшу айылдан ташып ичкендери да бар. Бүгүнкү күндө Арис долбоору тарабынан айыл жерлерине суу чыгаруу иштери күч алып, көптөгөн айылдарды таза суу менен камсыз кылган бул долбоор өзүнүн ишин аткарып келет. Арис долбоору менен биргеликте Кыргыз өкмөтү менен 3 айылга суу кирип атат. Кудайым буйрса, мына Күрмөнтү, Акбулак айылында таза суу долбоору иш башталганы алдында турат. Тендерлардын баары өттү. Ушу куруучу тандалып келип, азыр мына эл менен жолугушуулар өтүп бүттү. Жок, мул айылдарда Күрмөнтү, Акбулак айылында Советтер Союзу учурунда 60-жылдар курулган эски суу түтүгү бар болчу. Ал иштен чыгып калган. Кичөрүктө айылында таза суу түтүгү Союз учурунда да курулган эмес. Ал ошол такыр суу түтүктөрү жок болчу. Ошол жерге мына жаңы биринчи суу түтүгү түшкөн атат. Таза сууну эңсеген айыл тургундарына Арис уюмунун атайын өкүлдөрү айылдарды суу менен камсыз кылуу менен эле эмес, санитардык тазалыкты, суу колдонуу ыкмаларын жана башка көптөгөн окууларды үйрөтүүнү ишке ашырышат. Алардын таза суу менен камсыз кылуу аракеттери жакырчылыктан арылууга, ден соолуктун чың болушуна өбөлгө болот деп белгилешүүдө. Суу чыгарылган айылдарга муниципалдык ишканаларды түзөбүз, алардын дараметин көтөрүп окутабыз. Андан тышкары санитардык, ошо элдин, айылдын жашоо санитардык абалын оңдогонго көптөгөн окутууларды өтөбүз, көптөгөн бүгүнкүдөй иш-чараларды өткөрүп, элдерге маалымат жеткиргенге аракет кылабыз. Мектептин окуучуларынан баштап, мугалимдер, ата-энелерге чейин кол жууп, кантип даарат алат, ошонун баарын үйрөтөбүз. Мына ушундай иш-чара Ысык Көл районунун Григоровка айылында дагы белгиленип, 22 март бүткүл дүйнөлүк суу ресурстар күнүнө карата уюштурулган. Айта кетсек, айылдыктар тоодон түшкөн суу ичип күн көрүп келишет. Жайкысын ал ылай аралашкан суудан айырмасы жок деп айтышууда. Арис долбоорунун бул жактагы суу чыгаруу иштери 80% аткарылып, жай айларында суу менен элетели толук камсыз болот деп билдиришти.
Көчөдө колонка болбойт, ар бир үйгө келет да кожолукка. Үйгө киргизип беребиз. Жанагы умный счетчик деп коет экен. Ошодон чыккан атайын суу эсептөөчүнү коюп атабыз. Мына ошону пайдаланып, айылдын тургундары багы эжелден бери жетпей аткан таза сууга буюрса жетет. Ошол план боюнча ушул жылдын июль айында суу менен беребиз деп подрядтык организация камсыз кылып атышат да 100% ахват. Иш-чарада суунун жашоого канчалык керектигин, анын баалуулугун, аны колдонуудагы эрежелерин айтуу менен айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Талгат Токтомушев, Илич Касыйынов, Улан Жаныбек уулу, Атайын Скөл жаңылыктар кызматы үчүн. Эң коркунучтуу эхнокок оорусун алдын алуу боюнча мектептерде акысыз медициналык кароо жүргүзүлүүдө. Ага кенже класстардын окуучулары катышууда. Бүгүн мындай иш-чара Каракол шаарындагы жылкы Айдарулуу Тилек Матаки атындагы номер 3 орто мектебинде өттү. Облус боюнча 2023 жылы 102 эхнококоз катталган, ал эми 2024 жылы 12 учуру аныкталды. Ошондой эле ата-энелерге эхнококоз оорусун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, окуу семинарлар өткөрүлүүдө. Барыңар окуңула атайын жасалган, муну элдер көбүрөөк маалыматы болсун деп, баары билсин деп жасалган иш-чаралар. Кенже класстагы балдарын жетелеген ата-энелер акысыз медициналык текшерүүдөн өтүп жатышат. Алар балдарын эхинокок оорусун алдын алуу жана эрте аныктоо максатында боор менен өпкөсүн текшертишүүдө. Бул акция мага абдан жакты. Бүгүнкү түшүндүрүү иштери жүрдү. Көп нерсени өзүмө кабыл алдым десем жаңылышпайм. Билбеген нерселерибиз көп экен. Акысыз текшерилип балдарыбыз көп ата-энелер акча жоктугун айынан көрүнбөй жүрө беришет да. Анан бул жерде акысыз көргөзүп аткан үчүн дагы ата-энелер алдын алып, Кудай сактасын бирок ошондо оору чыгып калса, алдын ала дарылаганга дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Аябай жакшы уюштуруптур. Чоң рахмат ушул акцияны уюштурган жетекчилерине ыраазычылык билдиребиз. Мындай масштабтуу иш-чара Каракол шаарындагы мектептерде график менен жүргүзүлүүдө. Күн сайын 200дөн ашык окуучу, 20дан ашык мугалимдер кароодон өтүүдө. Негизинен окуучулардын диагноздору жакшы чыгып, 5 балага чейин шектүү кальцинаттар табылууда. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун врачтары УЗИ менен изилдөө жүргүзүп атат. 2 УЗИ азыр иштелип, ошо акциянын алкагында мектептерден кийин дагы мекеме уюмдарда изилдөөлөр жүргүзүлөт да. Бул оору күчөп кеткенде өтө коркунучтуу. Ооруну алдын алуу үчүн үй жаныбарларын багууда ветеринардык эрежелерди туура сактап, өздүк гигиенага көңүл буруу керек. Ылаңдаган малдын боорун, өпкөсүн итке бербей, жерге терең көм салуу сунуш кылынат. Бүгүн УЗИден кароо Каракол шаарындагы Тилек Матаки атындагы номер 3 орто мектебинде өтүүдө. Кайрылгандар абдан көп. Каалаган ата-энелер, бош ата-энелердин бардыгы балдарды алып келип көрсөтүп атышат. Балдар 1-4 класстан баштап башталгыч класстарды киргизүүдөбүз. Андан кийин эгерде убакыт жетишсе, чоң класстарды дагы охватывать этип, аларды текшеребиз деп жатышат. Облус боюнча 2023 жылы 102 эхинокок, 24 жылдын өткөн учурунда 12 учур аныкталды. Ал эми Каракол шаары боюнча 2022 жылы 5 эхинокок, 2023 жылы 9, 2024 жылдын 2 айында 2 учур катталды. Бардык бейтаптар диспансердик көзөмөлгө алынды. Жазгүл Сатаева, Илич Касыйынов, Ысык көл, маалымат кызматы үчүн. Ак Суу районунда ата-энесинен эрте ажыраган балдарга азык-түлүк тапшырылды. Кайрымдуулукту инсандык жардам фонду ишке ашырып жатат. Ал эми каражатты Турциядагы атайы фонд көмөктөшүп жардам берүүдө. Жардам ала турган жарандардын тизмеси жергиликтүү мечиттин имамдары менен бирге аныкталган. Аталган кайрымдуулук облус боюнча жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу кийинки материал. Жыл сайын ушул маалда инсандык жардам фонду ата-энесинен эрте ажыраган балдарга көмөктөрүн көрсөтүп келет. Бул жолу кайрымдуулук иш-чарасы Оруз айына туш келип калган. Аталган фонд облус боюнча 200дөн ашык үй-бүлөгө пособие берсе, 150дөн ашык үй-бүлөгө азык-түлүк баштыкчаларын тапшырышты. Ак Суу району боюнча 80дей жаран бир жолку 5650 сом мөлчөрүндөгү пособие алса, ал эми дагы 50дөн ашык жаран азык-түлүк продуктыларын ала алышты. Ак Суу жергесиндеги бул жакта биздин имамдарыбыз тактаган, бул жакта биздин волонтерлор, ыктыярчыларыбыз белгилеген үй-бүлөлөргө
бир аз продукту берилет, азык-түлүк кутусу берилет Орус айына карата. Жалпысынан Ысык-Көл областында биз 190 үй-бүлөгө бердик. Алардан балыкчы, боз тери, төп, андан бул жак эң алыс Ак Суу району, андан кийин Сару болуп бөлүнөт. Андан сырткары жылда уланып келген биздин жетим үй-бүлөлөргө пособиябыз бар. Ошону дагы ушул Орус айына туура келди, аны дагы кошо таратып жатабыз. Жалпы Ысык-Көл облусунда бизде 200дөн ашуу катталган бала бар. Жардамдын түз пайдасы кыйыр дагы мындай пайдасы болот. Бул жардамдар берилип атканын көргөн биздин элибизде дагы жардамдашуу көбөйөт деген мындай ишенич бар да. Алыска Отрадный айылынан атайы пособие алуу үчүн келген Бигайым Досалиева 4 баланын апасы. Ал жыл сайын аталган фонддун бир жолку акчалай жардамын алып турарын айтат. Бул жерге ошо балдарыбызга, атасы жок деп балдарыбызга жардам берип атышат. Ошого чакырышыптыр. Ошо балдарыбызды алып келдик. Акчалай жардам беришет. Ошо 6 айда бир берип турушат, бу жакка мечитке чакырып. Ошо жайкысын, анан кышкысын. Биз бүгүн ушундай Ак Суу мечитине келдик. Биздин ушу экөөбүздүн жолдошубуз былтыр жайында аэропорттон кырсыктан кайтыш болгон. Ошого караштуу ушу Ак Суу мечитинде бизге продукту бергени чакырып, документ өткөзгөнбүз. Ноябрь айында келип өткөзүп кеткиле деген 10 жашка чейин деп берген. Ошо 3 бала. Мен 3 балам бар. Эң уз 8-класс, 4-класс, анан садиктеги балам. Продукттарга келгенбиз. Кээ бирде ушу атасы жокторго пособие берип атышыптыр, акчалай жардам. Ошо биз продукттарга жазылып калыптырбыз, ошо үчүн продукттарга келдик. Ошондой эле аталган фонд райондун жергиликтүү 200дөй тургунуна мечиттен ооз ачырышкан. Маалымдап өтсөк, бул фонд тарабынан мындай иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомуна назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.